Allah subhanahu wa ta'ala atağa bir nete berген. Ал hiç kimde yok. Ата уылға дуа қылса, Аллах Таала пардасыз қабыл қылады. Ошоны атаға берген. Егер улына наразы болса, етегі көчігіне жетпей өтеді ал бала. Президент болса да. Улына разы болса, ата, ал кедей болса да бақтылы жашап өтеді. Мен мына біздің қырғыздың қайрадан намазға қайтып, қайрадан динменен жашап атқанын айтамын. Аталар дуа қылған екен бізге. Bir кезде деп айтам. Бұл уыл болды да атасының дуасын алып қалбаса, бұл бақытсыздық. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ошону көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеоны өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким жерге кепчи жоктур. Айылда. Балким ал муктаждыр. Ата уулга муктаж болот экен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күлүү күчтүү турган менен уулга муктаж болот экен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага да муктаж болгон турбайбы? А мен атам жайында колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө муктаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшон кашеки уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата муктаж болуп атканын, уулуна муктаж болуп атканын сезген. Сезбедиңер, мага окшон кашеки болсоңуздар да, мен сөзүм ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар муктаж кадыр. Ата жаш болсо да, кар болсо да муктаж. Барыш керек. Бул дүнүйө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушу. Жигиттер мына общебанияга түшөт, общебанияга. Харам бул нерсе. Общебанияга түшүү харам бул нерсе. Bir gün ajeптөө bir жигит айтат, "Ой, işte общебанияда бәріміз отырған екен." Мен айтам, "Мен астагфирулла, сен общебанияга түсесің, не кылды, бәріміз еркекпиз ғой" дейт. Ешектің де еркегі бар, иттің де еркегі бар, Момо мұсылманның авраты кіндіктен тізеге шейін ба? Бұған қарау харам бұл. Қарау харам. Біз жалғыз ғана әйелдеріне, бүкшелеріне, көкіректеріне қарауды харам деп түсінетін жағанымыз. Жоқ, момо мұсылман адам өзінің жондасы тұр. Yani ol demek sana aşk olumsa bana sanın cevap algın. Dostum bu haram деп айтып koyu gerek. Ana kindikinde cevap algın, bu haram деп айтып koy. Bu üyat bu nerse. Üyatı var adamda iman болады. Üyatı yok adamda iman olmaydı. Qaysi bir bala, qaysi bir kız Kur'an jattasa, üşentip. Allah Taala anın atenesi qanday amal kılsa dele. Şunu tasana sözümü. Anın atenesi qanday amal kılsa dele, anın perzenti Kur'an jattağandığı için kıyamatta ata enesine Allah özü dayardap koygan tacını kiygizip, kızın je balan Kur'an jattağandığı için beyişke kir dep beyişke kirgizip. Anan ateneler kızыңарды, ballarыңарды Kur'an jattatqıla. Allah'tan özünün vadası var. Sen menin sözümdü jatta, men sana Quray'dın başını sındırtpay turib rızkı verem degen. Sen Kur'an'da jattap koy, men sözümdü jattap koy, oşağa amal kılıp yaşay ver. Rızkın senin arkаңdan kuup, aylanаңды torop turat. Sen rızkın alkasından kul bolboy, rızkı sen arkаңdan kul bol öz esip kilet degen. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу Россия Федерациясында эмгектенген, иштеген кыргызстандык мекендештерим. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, рахматы, берекеси болсун. Кудай кааласа 14 октябрь күнү Проспект Мира көчөсүндө жайгашкан Россияда Москва шаарындагы Борбордук мечитте саат 12:30 пешинде Кудай кааласа жолугушуу уюштурулууда. Бул жолугушуу Россия муфтийлер кеңешинин жана Россия Федерациясынын мусулмандар дин башкармасынын төрагасы шейх
Равил Гайнуддин менен уюштурулууда. Буюрса актуалдуу бүгүнкү күнү өтө бир маанилүү үй бүлөнү сактоо темасында адал ырыскы, берекелүү жашоо, ынтымактуулук жана патриоттук, намуздуулук жөнүндө, ошондой эле эне тили жана балдардын тарбиялоо маселеси, экстремизмге каршы күрөшүү, Ханафи мазхабты терең үйрөнүү жана мусулмандардын жашоосунда Кур'андын орду аттуу баяндамалар болот. Ушуларга тиешелүү суроо жоопторго да Кудай кааласа жооп беребиз. Алла Таалам баарыңыздарга жакшылыктарды берсин. 14 октябрь күнү пешин намазга Борбордук мечитке Москва шаарына баарыңыздарды чакырабыз. Кош келиңиздер. Көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын сактоосунда, берекесинде, аманчылыгында болуңуздар. Allohda bizga bergan ne'matini qadriga yetaylik do'stlar. Men iymonimizni nazarda tutyapman. Negaki meni ota-onam musulmon emas afsus. Meni umr yo'ldoshim shu yerda o'tiribdi. Va u biladi, men qanday o'z ota-onamni yaxshi ko'raman. Ota-onam ham meni yaxshi ko'radilar. Otam menga har kun aytadilar-ki, o'g'lim, men seni yaxshi ko'raman deb. Biz musulmonmiz-u, oramizda shunday sevgi yo'q. Agar meni otam iymon keltirmasdan o'lsa, qiyomat kuni ahvoli nima bo'ladi? Siz o'z ota-onangiz haqqiga duo qila olasiz, vafot qilganlaridan keyin. Ammo men o'z ota-onam haqqiga duo qila olmayman, birodarlar. Bu haqiqat u, birodarlar. Allohga qasamki, Alloh sizlarga bergan ne'matni qadriga yetinglar, do'stlar. Bir ayal taqdir nasib buyurup, bardar bay sodagerge turmuşqa chiqadi. Ayaldın güyösünün dükönü da bar ile. Al dükönündө gezdeme giyimler satılçu. Bir qançalık girişe tapsa dağı oşunçoluk zıqım, oşunçoluk sarang bolgonun koybodu. Gündördün bir günündö al bazardan toğ satıp alıp, geçki tamakka bir jakşılap bışırçı dep ayalına öret. Toğda bışıp ekö çoğu tamaktanıp atışkanda eşik takıldap kılat. Güyö eşikti öz açat. Sırtta giyimi jüdö, gözü bozorgon baykuş kişi, jegenge birdeme bolsa beriңizçi. Köp günden beri eştike jeyelekmin, dep jaloruyt. Üydün kojoyunu, tigi beşaranı daroo qarıp, açuulanıp tildep başlayt. Sizdi Allah geçirsin urmatlı mırzam. Mıntip ayabay açka, ayabay kıyın avalda bolboğunumda, eşiğinizde takıldatmak emesmin, dep ayıp doğu qarap, süylöp bütküçö, eşikte tars jap, bar joluna düş, baş doğurtpay, dep ters burulup tamaktanıp atkan üstölgö gelip, olturup jatkanda ayalı, baykuştu, bozortkan boydan kuup saldın, oşunu beker kıldın go, deyt. Anda güyösü zarın tögüp, oy emne kıl deysin, emne kılım gerekele, deyt. Ayalı, emi toğuktun jarımın berip koyson dele bolmok, jok degende kanatın karmatıp koyson, kiçine jumuruna juk bolor ele, baykuştun dep üçkürnö. Güyösü kayra çakçarla. Toğuktun kanatın büt boydan ber degene turasın mı? Sen emne akıldan aynının mı? Ayalı akırın ağa жооп kılıp, beşeranı beker kaktın. Kur degende jakşı söz aytıp koyson bolboyt bele, dep tim bolot. Aradan bir top mezgil ötөt. Bir gün ele sodager üyüne gelse, dükönü içindeki gezdemeleri, giyimleri büyük boydan güyüp ketkenin göröt. Munun barın görüp, içi örttөнгөн güyösü ayalına gelip, ört dükönümnün barın jalmaptır. Uşunçalık özümdü koyorga jay tapпай turam, dep çebelekteydi. Ayalı ağa жооп kılıp, gövele çögörbe, Allah'tan ırayımından ümit üzbö, sabır kılsan, bulsun onun orduna akırı jakşılık beret, deydi. Güyö toktoo boluğunun orduna ayalın kağıp, "Ey, sen anımını koyup,
Мен укчу, абалды көрүп турасың. Эми бутума кайра тургуча, ата-энеңдин үйүнө барып жашай турчу. Болбосо мен сени бага албай токшойм, деп акыры ажырашыптынат. Бирок Аллах күйөөсү таштап салган аялга мээримин жаадырып, ал насип менен башка бир адамга турмушка чыгат. Жаңы күйөөсү мүнөзү айкөл, ичигенен бечараларга мээримин төгө билген, ачкаларды тоюндурган, жардам сурап келгендерге эч качан жок дебеген, куру кол кайтырбаган асыл мүнөзү адам эле. Анан бир күнү күйөөсү аялы менен кечки тамак ичип олтурушат. Эшик такылдайт. Аял ордунан туруп, эшикке чыгып кайра келет да, сыртта бир чакыр адам турат. Кардым аябай ашты. Бир аз өзөк жалгар, наныңар болсо бергилечи деп суранып атат, дейт. Күйөөсү дароо, могу дасторкондогу 2 тооктун бирөөсүн толугу менен эле бере сал. Экөөбүз бир тоокты жесек деле тоюнабыз. Аллах бизге ушунча ырыскы берип атпайбы? Ошон үчүн бизге жардам сурап кайрылгандарга да биз берүүнү билели, дейт. Аялы тоокту сырттагы бечарага алып барып берип, анан кайра келип, үнсүз телмирип, көздөрүнөн жаш тамчылайт. Аны көргөн күйөөсү таң кала, сен эмнеге ыйлап жатасың, берекем, дейт. Аялы, качанкы бир күндөр жүрөгүмдө өйкөп, ошол кайгыдан ыйлап жатам. Жана эле эшикти такылдаткан киши бир кезде менин биринчи күйөөм эле, деп эчкире ыйлап, анан ал күйөөсүнүн кандай сараң, ач көз экенин эскерип, атүгүл бир жолу кечки тамак учурунда сырттан жерге нан сурап келген бечара адамды каарып, тилдеп кууп салганын кошо айтып берет. Мына ошондо кашындагы күйөөсү ойлуу тиктеп муну айтат. Биздин үйгө нан сурап келген жанагы бечара киши сенин биринчи күйөөң болгон болсо, канча бир жыл илгери силердин үйүңөргө келип нан сурап, бирок күйөөң кууп жиберген байкуш киши мына мен болчумун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн биз сиздерге адам өлүп кабырга коюлгандан кийинки абалы жөнүндө айтып беребиз. Адам баласы кабырда курсагынан жана жыныстык мүчөлөрүнөн чирип баштайт. Бул органдар адам баласы бул дүйнөдө абдан сактоосу керек болгон органдар болуп саналат. Адам кабырда биринчи күнү мына ушул эң керектүү 2 мүчөсүнөн ажырайт. Андан кийин адамдын денесинин өңү жашыл өңгө өзгөрөт. Экинчи күнү боор, көк боор, өпкө жана ичегилер чирип баштайт. Өлүк 3-чү күнү сактык жып чыгара баштайт. 7-чи күнү жүзүндө шишиктер пайда боло баштайт. Мүчөлөрдүн, карындын, көк боорунун ич көңдөйүнөн чиригендигинен 10 күндөн кийин дене өтө шишиген абалга келет. 2 жумадан кийин чачтары түшө баштайт. 15 күндөн кийин өлүк чымындары өлүктүн жытын 5 километр аралыктан сезишет да денени толугу менен курттар уруп алышат. 6 айдан кийин денеден эч нерсе калбайт. Бир гана этсиз сөк скелет калат. 25 жылдан кийин бул түзүлүш скелет топуракка айланып кетет. Бул топурактын арасында коймолчак деп аталган бир сөк калат. Ошентип кыямат күнү адам баласы дал ушул коймолчактан кайрадан өз калыбына келтирилет. Урматтуу мусулман бир тууганым, кабыр күн сайын адам баласын 5 жолу өзүнө чакырып мындай дейт: мен жалгыздык үйүмүн, андыктан Куран окууну өзүңө жолдош кыл. Мен караңгылык үйүмүн, мени түнкү ибадаттар менен жарык кыл. Мен чаң топурактын үйүмүн, андыктан жакшы амалдардан өзүңө керебет кургун. Мен жылан чаямдын үйүмүн, андыктан оонун күчүн жоготуучу каражат Аллахтын аты бисмиллах менен кел. Мен мункар менен накирдин үйүмүн, андыктан ла илаха иллаллах келмесин көбүрөөк айт. Кыямат күнү сени кылган амалдарың үчүн суракка алып жатканын бир элестетип көр. Жана сен өзүңө мен тозокко эле түшөмүн деп айтасың. Албетте сен
мени жер жутуп эле алса экен дейсиң. Элестеттиңби? Анда сен эмне жөнүндө кыялданасың? Ойлонуп көрчү. Албетте сен мени жер жутуп эле алса экен дейсиң. Туурабы? Эми ушул эле учурда тоодой жакшы иштер келгенин элестет. Билесиңби алар кайдан келет? Ал жакшы амалдар сенин 5 мүнөттүк убактыңды бөлүп, бир күндө же бир жумада же болбосо андан да азыраак убакыт эмгек кылып айтып койгон сөздөрүң. Бирок билгин, канчалык көп эмгек сарптасаң, ошончолук сени куткаруучу тоодой амалдарың ошончо көп болот. Элестеттиңби? Бул 5 мүнөт убактыңды алган сөздөр артынан кайтала. Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахил азим. Аллах кемчиликтерден таза жана баардык мактоолор ага гана. Улуу Аллах кемчиликтерден таза. Айттыңбы? Сен азыр кандай соопторго ээ болгонуңду билесиңби? Билгин, сен азыр өзүңдүн жакшы амалдар идишиңди салмактуу кылдың. Сен канчалык көп айтсаң, ошончолук сенин идишиң салмактуу болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эки сөз бар: мээримдүүгө жагымдуу, тилге жеңил, таразада оор. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим." Аллах кемчиликтерден таза жана баардык мактоолор ага гана. Улуу Аллах кемчиликтерден таза. Сенин сооп иштериң, тартуучу амал таразаң дагы да оор болушун каалайсыңбы? Бул кабарды башкаларга жеткирип бөлүшкүн. Көңүл кош мамиле кылба. Анткени ушул пайдалуу маалыматты башкаларга эскертүү катарында жеткирип койгонуң себептүү кыямат күнү балким сооп амалдарыңды өзүң күткөндөн да салмактуураак жолуктурасың. Ушул кылган жакшылыгың үчүн бир адам болсо да пайда алып калса, сага сооп жазылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Чындыгында бейиш элдери бейишке киргенде бул дүйнөдө жакшы амалдарда бирге болгон досторун таппай, о жараткан, биз менен бирге ибадат кылып, орозо кармап жүргөн досторубуз бар эле, бирок биз аларды көрө албай турабыз. Ошондо Аллах Таала аларга тозокко баргыла да, андагы жүрөгүндө кыпындай да болсо ыйманы барларды алып келгиле" дейт. Хасан аль-Басри, Аллах аны өз мээримине алсын, мындай деген: "Ыймандуулардан өзүңөргө көбүрөөк дос алгыла. Анткени чындыгында алар кыямат күнү силерге жактоочулук кылышат." Ибн Каййим, Аллах аны өз мээримине алсын, мындай деген: "Эгерде силер мени бейиште өз араңарда таппасаңар, анда мен жөнүндө сураштырып мындай дегиле: о жараткан, баланча деген бир кулуң сен жөнүндө эскерчү эле." Андан кийин Ибн Каййим, Аллах аны өз мээримине алсын, ыйлап жиберди: "Силерден суранарым, эгерде мени бейиште өз араңарда таппасаңар, мен жөнүндө сураштыргыла. Мүмкүн мен да силерди Аллахка эскерип калармын. Аллах кемчиликтерден аруу жана улуу. О Аллах, биз сенден сага ибадат кылууга өгүт кылып, сен жөнүндө эскерте турган имандуулар менен достоштуруңду суранабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ден соолукта болууну каалайсыңбы? Орозо карма. Жүзүң нурдуу болуусун каалайсыңбы? Түндө ибадат кыл. Кыйынчылыктардын кетүүсүн каалайсыңбы? Куран оку. Бактылуу болууну каалайсыңбы? Намазды өз убагында оку. Жеңилдөөнү каалайсыңбы? Күнөөлөрүңдүн кечирилүүсүн тиле. Кайгы кападан кутулууну каалайсыңбы? Дуа кыл. Кыйынчылыктардан арылууну каалайсыңбы? Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айт. Жыргалчылык, жакшылыкты каалайсыңбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айт. Сооп алууну каалайсыңбы? Анда бул кабарды туугандарыңа, досторуңа жеткиргин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эй Аллахтын элчиси, түшмөкер. Жакшы үммөт боло албасам мени кечир. Өзүмдөгү амалы жок жалкоолукту, о жараткан, жардам берип өзүң кетир. Пайгамбарым эмне дээрим туйгандырсың, амалыма балким көңүл бургандырсың. Сен айткандай окуй албай намазымда,
жүргөнүмө капа болуп тургандырсың. Алсыздыгым, акмактыгым ушул менен. Жакшы ишти бүгүн эмес эртең дедим. Дуа кылам, сен да мага дуа кылчы. О Аллахым, ыйман амал илим бергин. Баарыбыздан кетип жатат такыбалык. Азан айтса кээде уктук жатып алып, жалкоолуктан тамак жасаш оор келип, жеп жатабыз, даяр ашты сатып алып. Буга дагы тынчсызданып жаткандырсың. Үммөтүм деп көп кайгыга баткандырсың. Ибадатты кечиктирбей кулдук кыл деп баарыбыздын пайдабызга айткандырсың. Жалкоолуктан биз сезбедик, биз укпадык. Аз ибадат кылсак дагы көп уктадык. Аллах айткан өкүм жатса тебеленип, көрүп туруп, ыйман алсыз унчукпадык. Биз алсызбыз, кечире көрө жараткан, пайгамбарым эң бир туура дин тараткан, Аллах жалгыз Мухаммед элчи деген менен эмне үчүн мусулмандар көп адашкан. Расулаллах бөлүнмөсүн үммөт деген, башым катты кимдер туура жолдо экен, Аллахтын элчиси түшүмө кир, ушуларда сүйлөшөйүн сени менен. Жаман эмес, жакшыларды жандайын, мен дадашып тозок кече барбайын, түшкө кирсең Аллаху акбар деп туруп, өзүн өзү жардырганын айтайын. Эмне үчүн баары бирдей мусулман, бири-биринин канын төгүп которган, түшкө кирсең ушуларды сурайын, Аллах үчүн кайсы бири утулган. Билем динде зордук жок деп айтканың, арам дейдин киши өлтүрүп жатканың, а бүгүнчө мусулмандар бөлүнүп, угуп жатам бирин-бири атканын. Капыр десең эки жак тең мусулман, бөтөн кандай үлгү алат ошондон, де өзүңдүн заманыңда адамдар мындай жаман иштен кантип кутулган. Жол көрсөтчү өзүң дагы бир ирет, келбесең да түштөрүмө керекет, үммөттөрүң бара жатса адашып, бизге деген каусар суусун ким ичет. Баарынан да кыйналды жетим жесир, жардамым жок бул үчүн да мени кечир, ушулардын баарын сурап алайынчы, Аллахтын элчиси түшүмө кир, жок дегенде жүзүңдү тоюп көрөйүнчү, Аллахтын элчиси түшүмө кир. Бир адам өтө бир чоң хан сарай салыптыр. Бай. Хан сарай салып, анан бир алым адамды үйүнө чакырыптыр. Ушул салган хан сарайдын бир кемчилиги болсо мага айтып койсоңуз, кемчилиги бар бекен депчи. Анан баягы алым зат баягы үйдү кыдырып, хан сарайды кыдырып чыккандан кийин байым дептир, бул хан сарайдын эч бир айыбы жок экен дептир. Өтө чырайлуу, кооз, жакшы салган экенсиз. Бир гана айыбы бар экен дептир. Уруксат этсеңиз мен ошол айыбымды эле айтып коеюн. Десе бай айтың деген экен. Бир гана айыбы ушул үйдөн бир күнү чыгасыз, кайра кайтпайсыз дептир да. Анысы кандай? Биз дагы бул дүйнөдөн бир күн өтөбүз. Бул деген ушундай дүйнө, өтөр кетер дүйнө. Бирок ошол наркы сапарыбызды Кудай Таалам жеңил кылсын. Ошол жака барганда биз жүзүбүз жер карабай турган. Азыр бардык жерде эле карасаң кооздоп, евроремонт, башка нерселерди жасап атат. Бирок ахиреттин евроремонт кылганды, ахиреттин кооздогонду кээ бир адамдар унутуп калган да. Жок, андай болбошу керек. Өлүм бул чыныгы жашоонун башталышы болот. Кээ бир адамдар элестетет ушул дүйнөдө деп. Жок, өлүм чыныгы жашоонун башаты болот да. Себеби дегенде бул дүйнөдө бир маршрутканы күтүп остановкада, баягы аялдамада маршрутканы күтүп турган адам сымал өзүңүздү элестетип көрүңүз. Бир күнү ошол маршрутка келет, 138 маршрут өтөт экен жерден, ошол маршрутка келет, ошо менен аттанып кетебиз. Паспортто туулган жылыбыз жазылган, нар жагы жазылган эмес эч кимге. Бул ушундай дүйнө, өтөр кетер дүйнө. Бирок ушул дүйнөдө биз жакшы жашап өтө турган болсок, Кудай Таалам наркы дүйнөбүздү жакшы кылат. Эгер жок, бул дүйнөдө жашообуз жаман боло турган болсо, анан наркы дүйнөдө өкүнүп бармакты тиштей турган кез келет да. Өкүнүп бармакты тиштей турган кез келет. Анда бирок кеч болуп калат да. Аттиң болгон убакта кеч болуп калат. Жаназаны мүрзөгө көтөрүп барган кезиңде билип кой. Бир күн сени көтөрүп барышат. Az jipte 570'te жүрөсүңбү, 200'da жүрөсүңбү, Мерсте жүрөсүңбү, Матизде жүрөсүңбү, эсиңден чыкпасын бир күн табытка түшөсүң.
Bugün biröydü kötörüp bardın mı erteң meni alып kelişet деген. Hazreti Osman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din 3. halifası Peygamberдің екі нұрға ие болған екі нұрдың қызını үйленген, bir zamanda емес, bir өлгеннен кейін екіншісі алған. Мүрзеге барған кезде майытты көтеріп баратканда, мүрзеден қайтқанда Hazreti Osmanды көтеріп келчүлер екен. Ыйлап ошол жерде есін жоғалтчу екен. Мүрзеден қорқчу екен. Неге десе Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "Al-qabr awwal manazil min manazil al-akhirah." Qabr ахиреттің ең бірінші тепкічі. Pasport kontrol деген. Şu yerden ötsün, kalanına öt kötörесін жақсы эле. Ошо жерде кыйынчылык болса, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatlı cemaat, bugünkü beşim bayanı жашообузда дайым biz кайдыгер көз менен тиктеп өткөрүп жүрген bir нерсе жөнүндө болмокчу. Бул тагтиятул ина фил лейл. Түнү идиштердин бетин жабуу жөнүндө. Же идиштерди көмкөрүүсүнөн коюп анан уктоо жөнүндө. Буга көпчүлүк адам маани бере бербейт чынын айтканда. Идиш биякта турсун, ошол идишиндеги балы, каймагы жана башка варенье бүт бардыгы ошол кухнядагы столдун үстүндө кандай турса ошондой эртеси келип кайрадан анан нан алып чай кашык менен жеп иче беришет. Мындай үй-бүлөлөр четтен табылат. Мындан бизди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйды, анда угуп көрүң. Ан Жабир радияллаху таала анху. Жабир риваят кылып атат Пайгамбарыбыздан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Гаттул ина Ина деген сөз, же болбосо гатту деген сөз, идиштин ичинде жемек ичмектер болсо, жемек тамактар, ичмектер, суусундуктар болсо, гатту бетин жаап койгула. Ва аукиу сиқа. Сиқа дегени ичи бош, эч нерсеси жок идиш болсо дагы деп атат. Вика деген boş idişlerdi jabууну айтат. Гатту деген içinde bir nesesi бар idişte айтат. Meyli кумган, оозу ачык калды. Болду бүттү. Ал иштетилбейт. Даратка. Казан içinde шорбосу тамагы менен калып кетти. Болду, желинбейт ал. Ошону айтып жатат. İçinde тамак, ашы, суусундугу бар идиштердин бүт барын гатту жапкыла. Ва аукиу ас-сиқа. İçinde эч кандай тамак, аш, суусундук жок болсо дагы идиштердин курук идиштердин дагы бетин жаап койгула капкагы менен. Эгер жаба албасаңар, анда аны көмкөрүп койгула. Ва аглиқул баб. Үйүңөрдүн эшигин жапкыла. Subhanallah. Үйүңөрдүн эшигин жапкыла. Ва атфиус сираж. Чырактарды өчүрүп анан жаткыла. Subhanallah. Сираж деп жанагы май чырактарды айтат. Пайгамбардын ордундагы май чырактарды. Кеңейтмесин азыр өтөбүз. Пайгамбар 4 нерсени айтты. İçinde тамак ашы бар идиш болсо да жапкыла, бош идиш болсо да жапкыла, эшиктерди жапкыла, кулуптагыла, чырактарды өчүргүлө деди. Fa inna ash-shaytana la yahillu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an. Şeytan siler
буып койгон же жаап койгон капкакты ача албайт. Бош идишти. Ичинде тамак ашы бар, идиштин үстүн капкак менен жаап койсоңор дагы ача албайт. Силер жапкан эшикти ача албайт. Качан эгерде силер Аллахтын атын атоо менен жапсаңар. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп шарты бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жапсаңар деп атат. Антпесеңер, шайтан аралашат. Кудай сактасын. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүңөргө киреңер менен, бөлмөңөргө кирер менен, чоң варата дарбазаңардан кирер менен Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кирсеңер, шайтан өзүнүн армиясына вала мабита вала таам. Болду. Берден тез чыкпасак болбойт, качкыла. Берде жатар конок да жок түнө, тамак да жок, бизге азык оокат. Болду, бүттү, кеттик дейт. Анткени силер Бисмиллахир-рахманир-рахимди атаганыңар үчүн дейт пайгамбар. Эгерде кимдир бирөө урду сокту болуп, Бисмиллахир-рахманир-рахимди да билбейт, Ассаламу алейкумду дагы билбейт, жөн эле кирип келсе, шайтан өзүнүн армиясына Ал-йом индакум мабит ва таам ма'хум. Бүгүн силер мунол үйдүн ээси менен жана бунун мүчөлөрү менен чогуу жатабыз, чогуу тамактанабыз дейт. Субханаллах. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا. Жапканга капкак таппай калдыңар деп атат. Идиштерди чоң жапканга капкак таппай калсаңар, анда чоң бир жыгачты көлдөлөң, чоң казык казан үстүнөн көлдөлөң эле, момундай коюп эле Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кесенин үстүн жапкан кесесин таппай калсаңар, кашыкты көлдөлөң үстүнөн коюп эле Бисмиллахир-рахманир-рахим деп койгула, ушул жапкан өтөт. Анткени силер Алланын атын атадыңар. Фалияфал, ушундай кылгыла, ушундай кылсын деди пайгамбар. Эмнеге? Фаиннал фувайсаката тудрим ала ахлил бейт бейдахум. Эгерде силер чыракты өчүрбөсөңөр, анда сөз түрдө үйүңөргө бурчунан чычкан чыгышы мүмкүн, же сырттан чычкан кириши мүмкүн. Сөз түрдө ал чыракка келип асылып, анан аны жыгытып, үй ээсинин үйүн өздөрүн кошуп өрттөнүп кете турган деңгээлге жеткирип коет дейт. Чычканды. Эмнеге ушул жерде чычкан эме? Жана кескелдириктер. Көрсө, шайтан адам баласынын жашоосуна сөз түрдө бир жамандыкты аралатып салыш үчүн биринчи чычканды азгырат деп атат. Фуайсака деп, арабчасы фуайсака бузгунчу деп атат. Бузгунчу, чычкан жеп койгон нанды жебейсиң да. Чычкан жеп койгон этти жебейсиң да. Чычкан жеп коюптур деп. Чычкан түшүп кеткен балды да жебейсиң, чычкан түшүп кеткен каймакты жебейсиң. Фуайсака бузгунчу деп атат. Ушул бузгунчуну дагы бир бузгунчу алаксып азгырып, силердин үйүңөрдү бузуп жиберет. Андыктан Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенди унутпагыла, анан жабууну унутпагыла деди. Будан биз көпчүлүгүбүз кайдыгербиз. Экинчи хадиске өтөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гаттул ина, идишиңердин үстүн жапкыла. Ва аукиус сиқа, бош идиштин үстүн болсо да жапкыла. Fa inna fi sanati laylatan yanzil fiha waba. Пайгамбардын хадисин карагыла. Анткени bir жылда bir эле түн бар. Bir жылда эмне бар экен? Bir эле түн бар экен. Yanzil fiha waba. Ушул түнү Аллахтын алдынан ваба, чума, холера, адамдарды кыйна бере турган, тез жуга турган ич өткөк оорусу түшөт деп атат. Түшөт, асмандан түшөт, анын вирусу түшөт.
Kaçan la yamur bi ina'in laysa alayhi ghita aw siqa'in laysa alayhi wika illa nazala fihi min zalika al-waba. Allah'ın alından düşkön oşol virus üstü jabılbagan idişler, eşigi jabılbagan üylör, oğuzu buğulbagan çanaçlar, gömkörülbögen kazandar, açık kalgan tamagaçlar bolsa barına birden virüs düşöt. Oşol üy bile müçösü, oşol tamaktan menen söz türde bir oğurup ölümge duşar bolmoyu bar dep atat. Жаңы ilim de tasdiqtadi. Oşol sebepten kebir üylörde barsaňar bir hafta murda toy kılgan, eşi üyünün janında kazandar asılıp turgan, kögörüp ketken kazan juulbay. Kögörüp ketken. Andan it da gelip jalap içip atat, kuş da gelip içip atat. İttin bir idişti jalap koygonun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atayın hadis menen mına mıntip tazalamayınca silerge bul idiş taza bolboyt dep aytkan. Anda buyursa keyin sabagızda oşol itter jana başka nesiller uurtap jalap koygon, faydalanıp koygon idişlerdi kantip tazalajanda sabag ötөбүз inşallah. Andaktan Hazrat Ali'nin sözümde ayıktayman. Hazrat Ali tagtiyatul ina ve tanziful fana meclebetun lil gina. İdişlerden oğuzun cevap koyu, eşik aldın, üydün için sırtın daim taza şıpırıp жүрü, baylıkты çakıra turgan en negizgi eki nerse degen. Baylık dese üyüňe kap kabu menen altın gümüş gelbeydi. Bul degeni den soğluğun taza bolat dağı oğrunun üstünen oğru bole verip çöntöğünde akıça getpeydi degendegi tüşünük. Baylık degen taza üyüge perişte giredi. Taza idişten içsen yüreğin jarıydı. Senin urpağın mıhtı olup çoğoyot. Allah'ın berekesi düşöt degen tüşünük. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber.